Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйылкы 2022 жылдын 1-январынан тартып жаңы салык кодекси күчүнө кирди. Негизи бул коомдук тамактануу жайлары, башкача айтканда ашкана, тойканалар былтыркы жылга чейин эски салык кодекси боюнча салык контракты менен иштеп келишкен. Бул деген сөз ай сайын белгилүү бир сумманы гана төлөп турушкан. Бүгүнкү күндө жаңы салык кодекси боюнча бирдиктүү салыктын өлчөмүн 8% деп аныкталып калып атат да. Эгер бизнестин, ишкердиктин башка түрлөрүнө 2, 4 жана 4, 6 деген пайыздар коюлган болсо, сауналарга, мончолорго жана ашканаларга бирдей 8% коюлуп калып атат. Бул жерде эч кандай логика жок деп биз эсептейбиз. Анткени сауна менен ашкананын айырмасы чоң да. Кирешеси ал биз барып тамактана турган болсок, тамакка төлөй турган акчанын ичинде ошол азык-түлүккө, тамакты жасаганга кеткен чыгышлардын бардыгы отурат. Андыктан салык да отурат анын ичинде. Эгер салыктын өлчөмү көбөйгөн болсо, анда бул ар бир жараныбыздын чөнтөгүн урат десек болот. Себеби ар бирибиз барып тамактанабыз коомдук жайлардан. Андан сырткары деги эле бул азык-түлүк коопсуздугуна дагы карама каршы келиши мүмкүн. Анткени тамак аш бул продукт первой необходимости деп айтылат эмеспи? Эң биринчи кезектеги зарыл нерсе адам баласы үчүн. Андан сырткары, эгер салыктын өлчөмдөрү абдан жогору болсо, бул ашкана, тойканалардын иштери азайып, кирешеси азайгандан кийин алар ишканалар жабыла башташы мүмкүн. Ал жерде түзүлгөн жумушчу орундары жоюла башташы мүмкүн. Бул кайра эле ошол эле экономикалык жана социалдык жактан терс кесепеттерге алып келет деп эсептейбиз. Ашкана, тойканалардын салык өлчөмдөрүн албетте ылдыйлатуу бул максатка ылайык болот. Элдин дагы, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгына дагы туура келет. Негизи жогорку өлчөмдөгү, бийик өлчөмдөгү салыктардын менен бюджетти толтуруу деген бул бир аз жаңылыш пикир. Анткени салыктын өлчөмүн жогорулаткан сайын көпчүлүк ишканалар кайрадан көмүскөгө кетет.